комузчулар Мукаш Абдыраев атындагы Атайым музыкалык мектеп-интернатынын Акак комузчулар ансамблинин мүчөлөрү. Келечектен көптү үмүттөндүргөн өнөр ээлери бай тарыхы бар кыргыз элинин баа жеткис көркөм дөөлөтү. Элибиздин кан жанынан бүткөн 3 кыл комузун дүйнө жүзүнө даңа салууну максат кылышат. Ошо ата-энемдин каалоосу менен ушул күнгө чейин комуз кармак элем. Бирок башында өзүмдүн мындай кандай десем кызыгуум жок болчу. Кийинчерээк өзүм түшүнүп баштагандайын, анан өзүмдүн комузду алып кетип баштадым. Комузду кызыгуум эми арта баштады да. Ата-бабаларыбыздан ушул муңга алып келген. Биз да муундан муңга, кылымдан кылымга калтырып кетели деген максатта комузду аркалап чертип жүрөбүз. Кайгы кубанычыбызды баскан баяндуу жолубузду көөгө салып, кылым сапарын карытып, кыргыз комузу муундан муунга өтүп, рух табериги катары ушул күнгө чейин сакталып келүүдө. Бул өнөрдү бүгүнкү күнгө жеткирүүдө опол тоодой эмгек жасаган залкарларды унутпоо керек. Алардын арасында Кыргыз Республикасынын эмгек сиңерген ишмери, комузчу Ирина Сүйөркулова да бар. Ал 27 жылдан бери балдарга комузчулук өнөрдү, анын жаралуу тарыхын үйрөтүп келет. Ошол муңду үн каяктан чыгат деп ошону издеп отуруп, өзү барып отуруп тапса, аябай бийик зоодо ушу эки бактын ортосунда эчки, мен ойлойм, ушу тоо эчки эле болуш керек депчи. Кээ бирөө неменин жазылышы боюнча маймыл деп жүрүшөт да, секирип анан карны жарылып кетип, ичегизи куурап, отуруп анан ал кыл болуп калып, анан шамал болгон сайын термелип үн чыгып турат экен деп. Анан ошону алып келип жыгачка тагып, ал камбар атабыз жыгачка тагып, эки кыл кылып көрбөйм деп, эки кыл кылып, анан 3 кыл кылып, анан ошон үчүн өзү ойноп, камбаркан деп, баягы күнүн башы камбаркан деп ушундан айтылган, башталган деп. Кылым карыткан улуттук аспапты жасоо да оңой иш эмес. Ата-бабаларыбыздын өрүктөн комуз чаптырып, карагай капкак тактырып, ичегиден кыл жасап, 3 кылга жан киргизген устачылык өнөрүн Орозбек Пазылов улантып келет. Айтымында комуз жыгаштан эмес, жүрөктөн бүткөн өзгөчө аспап. 40 жылдан бери устачылык менен алектенген Орозбек мырза комуз жасап гана тим болбой, анда кол ойнотконду да билет. Бул өрүкпү, жаңгакпы, кара жыгачпы да? Күн ушундай бияка тийип өтөт го, анан ушул жактагы немеси күн көбүрөөк жеген жагы. Мындай үндүү дагы, анан өңдүү дагы ушундай кайрыктардан аябай тууну сонун чыгат да. Мындай материалдар баягы кээ бир карагай комуздар бар, ошондой өрүктүн дагы немеси жогору чыгат да. Жер немеси караган чукур жер, дөң жердики, ысык жердики деп дагы неме болот. Комуз, өрүк, жаңгак, арча жана башка бир катар жыгачтардан чабылат. Жалбырактары күйүлгөн жана мөмөсү бушкан кезде кыйылган өрүктүн жыгачы сомдолуп, сууга кайнатылып, ышталып чабылган комуз бек жана добуштуу болот. Тазагүл Эмилбекова, Алтынбек Сакиев, Нью ТВ.